мына баарыбыз көргөн ушул кичинекей бөбөгүбүз азыр биздин студиябызга конокко келип калган чагы тааныштырсак, Тилек Эсеналиев атасы Марат Эсеналиев менен келди. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы менен? Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Ушу айтыңызчы, Тилек, ушу балаңыз ушул нерселерге ойлоп табуучулукка канчадан баштап кызыгып калды? Ушундай техникага жаатына. Мен ушул жанагы эме академияга баргандан кийин ушул жактан 6 жаштан алыш керек да. А мен болсо 5,5дагы жана 6га кичине калгандан кийин ушул жака өзүм баргым келип калды да. Анан Ким алып барды? Мама болгон. Азаматсың, мына өз колуң менен даярдаган бул өзү жүрө ала турган ташбаканын бул жакта паспорту да бар экен, жада калса, баарыбыз байкадык албетте. Негизи бул затты даярдаш үчүн канча убакыт кетти жана ким жардам берди сага бул нерсени мындай ушундо макетин түзүп жатканда? Ата апа жана мен деген конкурска катышканда бул үй бүлөлүк үй иши болчу. Бир ай мурун бизге задание берген, биз болсо 3 жумадай тетиктерин издеп чогултуп, анан кийин бир жуманын ичинде эле чогулттук. Жакшы. Марат байке, сиз да өзүңүз ушу техникага кызыксаңыз керек. Ооба. Сиз да өзүңүз ойлоп табасыз, анан балаңызды да ошондой инсан кылайын десеңиз керек. Ооба. Мен өзүм энергетикмин. Чоң атабыз да энергетик болчу, үй бүлөбүз баарыбыз эле энергетикпиздербиз. Инженерский мысль деген болот экен. Бул атадан балага калган нерсе экен. Ошо. Эң мыкты. Анда азыр ушул шайманды байкап көрсөк, кандай жүрөт, кандай негизде сен өз колуң менен жерге коюп пайдачы. Бул кадимки эле Sony'нин жостинг экен. Кадимки. Оке. Алдыга жүрөт. Бул алдыга, Бул артка. Капталга жүрөбү? Мынтиппи? Мен жүрөт. Жүргүзүңүз жана. Айдай бериңиз, айлантырып. Бизге аябай кызык экен. үй иши тапшырма боюнча криволинейный движенияга модель жасаш керек болчу да. Анан бул модельдин өзү да цехте станоктордун арасында жүк ташыйт да. Бир цехтен бир цехке анан кийин мындай ограниченный местан ошол жерден жүрүш керек да. Анан ошого кичине ойлоп турат, мындай кылып. Жакшы экен. Тилек, биз көрдүк сен шайманын эң мыкты деңгээлде. Азаматсың. Аябай кызык нерсе экен. Бул үй ишин чынында эле 5ке тапшырып, анан кийин Жаш академик намын ушул үй иши үчүн алдыбы? Жок, ал Жаш академиги Су-37 деген самолет жасаган. Келиңиз, бияка отуруңуз. Су-37 үлгүсүндөгү самолет жана потолочный плитка бар, пенопласттан. Ошондон жасаган. Мага тиги интернеттен схемасын чийип келип, ошону отуруп алып, бири-бирине клейлеп, аябай эле окшош болгон. Анысы да чоң. Бул жакта сүрөттөр бар экен. Сүрөттөрдөн көрүп атабыз. Бул самолеттон сырткары ушундай кайыктарды да жасайсызбы? Кайык да бар болчу, ГЭСтин макети бар болчу. Эң биринчиси жана эмелерди жасаган субиктерди. Эң мыкты Азаматсыз жакшы экен. Ал эми азыр болсо ошо Тилекке суроомду узаткым келип атат. Келечекте сенин кыялыңдагы кайсы затты жасагың келет? Кыялдарың көп болсо керек. Мен болсо азыр эме кылам да, жанагы интеллектуалга жасаш керек болуп атат. Дагы бир макет же мындай машина эле. Ошону жасаш керек болуп атат. Ошон үчүн мен эмени жасагым келип аткан. Ушундай машина алып бүт жерге чейин ушундай эле да, бирок ал эмеге жанагы болгон эле усовершенствование десе болот да, бирок бир жерде токтогон болот да. Дагы көтөрүлө бериш керек да. Келечекте ушундай бир ойлоп табуучу болоюн деген оюңуз барбы? Ооба. Кандай нерселерди ойлоп тапкыңыз келет?
Мен болсом Машинадан сырткары, ташбакадан сырткары, кичинекей кезинде эле жана микроволновкага кол жасап койсомбу өзү киргизип өзү чыгарып деп анча кичинекей кезинде эле. Анан микроволновканы баягы бат ыстат го, ошондой эле бат муздаткан тамак ичкенде баягы муздатканда эме катуу ысык болуп калат, ошону бат муздаган деп кичинекей кезинде айтчу да. Мен микроволновкадан жасасам деп. Негизи бала 3 жаштан 5 жашка чейин эмнеге шыктуу экени билинет деп коет го. Сиз ошол жактан ушул нерсе, ушундай жакшы нерселерди ойлонгон үчүн ушул тармакка түрткөн турбайсызбы анда? Ошондой эле шыгып бар турбайбы кичинекей Эң сонун биз мына кичинекейибизден мекендешибиз Тилектин өз колу менен даярдаган мына ушул затын көрдүк. Чоң рахмат сизге. Биз азыр ойлойбуз көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөр Тилектин жасаган, аткарып келген иштерин көрүп, балким келечекте үлгү алат. Чоң рахмат сизге таңыртең келип. Көзөккө рахмат, ушул алтын түйүнгө ошол жакта барып аткан. Жакта көптү билдим да. Ошол нерсени таштаба макулбу? Келечектен буйруса сенден кыргыз эли сыймыктана турган дүйнө жүзүнө керектүү болгон ушундай бир аспаптарды, шаймандарды ойлоп чыгышыңыз мүмкүн. Ойлоп табуучу болуңуз. Биз иштеребиз албетте. Ишке ашсын. Сиздерге да рахмат. Келип бергениңизге ар дайым ушундай өбөлгө тизип жүргөнүңүзгө. Рахмат ишчи каналга.